Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Адахам Адумаров жаңы Ак үйдүн салынышы боюнча 30 жылдын ичинде мындай башаламандык болгон эмес. Президент Садыр Жапаров өткөн аптада жаңы Ак үйдүн курулушуна капсула салып, бирок бул окуя коомчулукта талкуу жаратты. Анда мамлекет башчысынын бул кадамы анын буга чейин баарыңыздардан чыгымдарды карап чыгып, кымбат буюмдарды сатып алууну кийинкиге жылдыра туруп, той топурду азайтып, каражатты ысырап кылбоого чакырам дегенине каршы келерин билдиришти. Көп өтпөй биздин коомчулукка жакшы иш жасасаң да, жаман иш жасасаң да жакпайсың деген өлкө башчысы анын курулушуна мамлекеттин бир тыйын акчасы кетпегенин жана анын курулушунун баасы 16 гектар жерге алмаштырылып жатканын айткан. Президенттин бул билдирүүсү талкууну ого бетер күчөттү. Мындан улам депутаттарга жаңы Ак үйдүн курулушу азыркы кырдаалда керек беле же жокпу деген суроо менен кайрылдык. Депутат Адахам Адумаров эч качан бекер нерсе болбоорун айтты. Азыр тилекке каршы жоопкерсиздик менен маалыматтар көп таратылып кетет да. Билдирүүлөр таратылып кетет. Эгер мамлекеттин негизги имаратын мамлекеттик бюджеттен курулбай бөтөн бирөөлөр куруп берген болсо, аман эле бол ушул өлкө. Эч качан бекер нерсе болбойт. Бир тууган менен бир тууганын ортосунда дагы аласа береси бар. Кайсы бир күчтөр коопсуздук кызматына имарат куруп берсе, кайсы бир мамлекет өлкө жетекчиси отурган үйүн куруп берген болсо, бул эмне деген көз карандысыздык. Бул эмне деген башаламандык. Өзүлөрү айткандай 30 жылдын ичинде мындай башаламандык болгон эмес деген Адахам Адумаров. Ажылык зыяраттын баасы $4,500 болушу ыктымал. Быйыл ажылык сапардын баасы $4,500 болушу мүмкүн. Бирок бул акыркы баа эмес. Бул тууралуу ажылык сапарды уюштуруу боюнча штабтын жетекчиси Абибилла Кадырбердиев 21 апрелдеги маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында бул былтыркыга салыштырмалуу $1000 кымбат. Быйыл Кыргызстандын жарандарына ажылыкка барууга 2766 квота бөлүнгөн. Зыяратчылар акчасын 25-30 апрелге чейин тапшырышы керек. Аларды ташыган авиакомпания Кыргызстан менен Сауд Аравиянын компанияларынын ичинен тандалат. Муфтият 2019-2020 жылдары ажылык сапарга баруу үчүн электрондук тизмеге катталып кезек күтүп турган талапкерлер 25 апрелден тартып 5 күн ичинде төлөм жүргүзүшү керек экенин эскерткен. Ажыга барчулардын жаш курагы 65 жашка чейин коронавируска каршы эмдөөдөн өткөн жана бул инфекциядан таза экенин тастыктаган тести бар болушу керек. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Сауд Аравиясы 2020 жылы ажылык зыяратты убактылуу токтоткондон бери кыргызстандыктар ага бара элек. Ал жылы Кыргызстанга 6110 квота бөлүнгөн, сапардын баасы $3350 деп аныкталган. Ажылык мусулмандар үчүн аткарууга милдеттүү болгон 5 парыздын бири. Бул жылы ажылык июль айында башталары болжолдонууда. Айпери Медет кызы Азия чемпиону болду. Кыргызстандык балбан кыз Айпери Медет кызы Монголиянын Улан-Батор шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпионатында 6 медаль тагынды. Дүйнөлүк күрөш уюмунун сайтындагы маалыматка таянсак, Медет кызы 21 апрелде кыз келиндер күрөшүнөн 76 кг салмакта финалда Жапониялык Юка Кагаманини 5-3 эсебинде жеңип алды. Медет кызы катышкан бул салмакта 6 кыз байгө үчүн ат салышып 2 топко бөлүнүп күч сынашкан. Алгач биринчи раундда дал ушул финалда беттешкен Юка Кагами менен күрөшүп 7-3 эсебинде утуп алган. Андан соң индиялык Судеш Кумарини 10-0, жарым финалда монголиялык Ариюн Жаргал Гамбатты 10-0 эсебинде утуп финалга чыккан. Айпери Медет кызы 23 жашта кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпионатынын коло байгесинин ээси. Азия чемпионатынын финалында ушуну менен 3 жолу күрөшүп жатат. Буга чейин Азия чемпионатында 2 жолу күмүш байга алган. Кыздар арасында дүйнө чемпионатында коло, жаштар арасында дүйнө чемпионатында алтын байга алган. 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпиону, бир катар эл аралык мелдештердин байге ээси. Бул Азия чемпионатында андан сырткары кыргызстандык Мерим Жуманазарова 68 кг салмакта финалда күрөшүп күмүш байга алган.
22 aprelde kız gelindер күрөшүнөн дүйнөнүн 2 жолку чемпиону, Азиянын 4 жолку чемпиону, Олимп оюндарынын күмүш байгесинин ээси, Азия оюндарынын жеңүүчүсү Айсулуу Тыныбекова 62 кг салмакта күч сынашат. Күрөш боюнча Азия чемпионаты 19 апрелде башталган. Таймаштар 24 апрелге чейин уланат. Алгачкы 2 мелдеш күнү грек-рим күрөшү боюнча таймаштар өттү. Бул мелдештерде Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасы 3 алтын, 3 коло байгеге ээ болду. Чемпионаттын акыркы 2 күнүндө эркин күрөш боюнча таймаштар болот. Чөнтөгүмө эле салып койгула, Адахан Мадумаров тың шоо болуп жатканын билдирди. Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадумаров тың шоо болуп жатканын билдирди. Мен дайыма бир жерге ооз ачарга барам. Кондиционерден тың шоочу аппарат табылды. Бул уят, маскара. Аппаратты чөнтөгүмө эле салып бергилечи. Мен сүйлөйм, тескерисинче катуураак сүйлөп турам. Бир столго коесуңар, бир муздаткычка коесуңар. Кыйналбагылачы, чөнтөгүмө салып койгула. 24 саат сүйлөп берем. Ушундай нерселерге катуу жаза бериш керек, деди эл өкүлү Адахан Мадумаров. Экс-президент Роза Отунбаева Германияда иш сапары менен болду. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева 18-20 апрель күндөрү Германияда иш сапары менен болду. Бул тууралуу Кыргызстандын Германиядагы элчилиги билдирди. Иш сапардын алкагында Отунбаева белгилүү профессионалдык немис видеосун тарткан Astra Film Production студиясына интервью берген. Студия немис жана эл аралык аудитория үчүн СССРдин түзүлүшү жана өнүгүүсүнүн негизги этаптары жөнүндө даректүү тасма даярдап жатат. Тасма ар тартуу немис-француз биргелешкен телекомпаниясында тартууланат. Мээрбек Мискенбаев: Соке эртерээк камалсаң, эртерээк чыгасың. Сооронбай Шарипович алагушту да атынан атайт дейт. Соке: кылгылыкты кылып, кылжып менен бууп коюп, ырмылдап жатасың резиденцияда. Мейли октябрь окуясынан уялып келбей жатасың, эми жок дегенде өзүң уюштуруп башында турган Койташ окуясына 3 жыл болду. Сот ордунан жыла элек, кылган ишиңди мойнуна алып сотко келип катыш. Жанагы коен жүрөк Кашкар менен Опунбаевди ээрчите кел. Эртерээк күнүңдү мойнуңа алып, эртерээк түрмөгө отурсаң, эртерээк чыгасың. Картайганда калжыңдап түрмөгө отурушуңду каалабайм. Бул менин сага болгон Рамазан айындагы жакшы кеңешим. Мен сага эч качан жамандык каалаган эмесмин. Койташ, пандемия, октябрь окуясы боюнча кылган иштериңе эртели кеч жооп бересиң. Өмүр бою ырмалдап президенцияда жатпайсың. Сен элге, бизге, Атамбаевке кылган мамилең үчүн эртели кеч жооп бересиң. Ырым-жырым сени эч качан сактабайт, деген мурунку эл өкүлү Мээрбек Мискенбаев. Урматтуу мекендештер, төрттүлүк тиркемесин жүктөп, мал жандыктарды жана малга тиешелүү бардык маалыматтарды бекер жарыя кылыңыздар. Биздин тиркемени жүктөп, жылкы, бодомал, кой эчки, малга тоюттарды, шаймандарды жана башкаларды бекер жарыялаңыздар. Төрттүлүк мал базар чөнтөгүңдө. Биздин тиркемени Play Market'тен көчүрүп алыңыздар.